Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, футбол көрмандары. Сиздердин экранда Sport Life программасы башталды. Бүгүн биз сиздер менен кичи футбол боюнча Ош шаарынын ачык чемпионатынын 5-тур оюндарына назар салабыз. Футбол сүйүүчүлөр экранга жакын келип, оюндарга көңүл буруп отуруңуз. Бешинчи турдун биринчи жуптук беттеш Ош шаарындагы спорт комитети жана Бакай фонд командасы ортосунда болмокчу. Бул эки команда биринчи турда дээрлик тең оюн өткөрдү. Спорт комитети бир топ тажрыйбалуу оюнчулардан куралган команда болгондуктан биринчи бөлүктө эле эсепти ачып койду. Экинчи турда спорт комитети басымды күчөтүп, дарбазачыда чыгып ойноп берди. Мындай учурда атаандаш команда болгон Бакай фонд оюнду жакшы көзөмөлгө ала албай, эсеп саны тез өзгөрүп турду. Кечүүчү бөлүктө эсеп 5-2 жетип, спорт комитети кезектеги 3 упайды өз эсебине жазып койду. Бирок турнирлик таблицада спорт комитети алдыга чыга албай келүүдө. Бул жолку жеңиши менен командада жалпы 6 упай болду. Сиздердин назарыңыздарда экинчи жуптук беттеш Акниет жана Батыш командалары чыгууда. Көк түстөгү формачан Батыш командасы өткөн 4-чү турда күчтүү команда болгон Байтүшүмдү жеңип алган болчу. Бул беттеште команда бир аз оюну жүрүшпөй жатты. Акниет командасынын биринчи номерде ойногон дарбазачысы бул турда келбей калганына байланыштуу команда тез гол өткөрүп алып жатты. Анткени менен Акниетчилер контр чабуулда жакшы ойноп, голдор санын 4-кө жеткирди. Чечүүчү бөлүктө эсеп 3-4 болуп, Акниеттин жеңиши менен аяктады. Демек кезектеги беттеш Байтүшүм жана Маданият командалары ортосунда болду. Байтүшүм быйылкы сезондо лидерлик кылып жатат десек болот, ал эми Маданият жаштардан куралган жаңы команда экенин эскерте өтөлү.
Батчун командасы өткөн 4-турда Батыш командасы менен ойноп, быйылкы сезондо алгачкы эле жеңилүүгө дуушар болгон эле. Бул жолу Маданият жаштарынын эбин таап, эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен беттеште ачык үстөмдүк көрсөтүштү. Маданияттын командасы чабуулда көп ойногону менен анысы ийгиликсиз болуп, гол жарата алышкан жок. Контур чабуулдарды жакшы уюштурган бай-түшүмчүлөр эсепти 4-0 жеткирип коюшту. Чечүүчү бөлүктү жакшы ойногон банкирлер кезектеги жеңишин камсыздап, керектүү болгон 3 упайга ээлик кылышты. Бешинчи турдун акыркы жуптук беттеши жогорку лигада эң жаш командалар Озгур жана Алдиер Бим болмокчу. Алдиер Бим деп аталган команда өзгөндүн Курчаб айылынан куралган жаштар экенин да айта кетели. Бул команда быйылкы сезондо эсебине бир да упай ала элек. Команда бул жолку беттешинде оюнду жакшы баштады. Озгурлуктар менен ишенимдүү ойноп, каршы чабуулдарды жакшы уюштуруп жатты. Биринчи бөлүктө беттеш 1-1 эсепте тең чыгуу менен аяктады. Oyunun чечүүчү бөлүгүндө Озгурлуктар 1 гол киргизип, кезектеги 3 упайды өз эсебине жаздырып коюшту. Ал эми Алдиер Бим командасы бул жолу да ийгиликсиз болуп, жеңилип калышты. Бешинчи турду командалар кандай көрсөткүч менен жыйынтыктап жатышат. Оюндун жыйынтыктарына көз салалы. Спорт комитети бул жолу Бакай фонду 5-2 жеңген болсо, Батыш Акниет 3-4 эсепте оюнду жыйынтыкташты. Маданият бай-түшүмгө 4-0 эсебинде уттуруп койду. Озгур Алдиер Бим командасын 2-1 эсебинде утуп алды. Бул жолу мыкты оюн көрсөткөн чабуулчулар кимдер болду? Акмет командасынан Арапбаев 5 гол киргизген болсо, Курбаналиев дагы Атандаш командасына 5 гол киргизе алган. Ал эми Батыш командасынан Рахмадалиев 5 гол киргизип, Адишев да Атандаш командасына 5 гол киргизүүгө жетишкен. 5-чи турдун жыйынтыгы менен командалардын жалпы жыйынтыгы кандай болду? Турнирлик таблицага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эми 6-чы турдун оюндарына назар салалы. 3 февралда болуп өткөн беттештердин кызыктуу учурларын жыйнадык. Анда эмесе көңүл коюп жакшы отуруп алыңыз. Биз баяныбызды баштайбыз.
6 турдун биринчи жуптук беттеши Акниет жана Маданият командалары ортосунда болмокчу. Бул эки команданын көрсөткүчтөрү дээрлик бирдей деңгээлде келатат десек болот. Бүгүнкү оюндары тууралуу айта кете турган болсок, Маданият 5-турда Байтүшүмгө утулуп калган. Демек, Акниетти утушу зарыл болуп турат. Оюндун башында эле демилгени колго алып, чабуулдарды жакшы уюштуруп жатышты. Анысы ийгиликтүү чыгып, алгачкы голду биринчи бөлүктө эле жаратып коюшту. Маданияттыктар чабуулду токтоткон жок. Ага ылайык эсеп дагы тез-тез өзгөрүп турду. Экинчи бөлүктө Акниет дарбазачысы дагы оюнга чыгып, дарбаза көп учурда бош калып жатты. Бул абалды жакшы пайдаланган Маданият жаштары гол киргизүүдө кыйналышкан жок. Акниет командасы бул жолу 2 ирет гана атаандаш дарбазасына гол киргизе алышты. Чечүүчү бөлүктө эсеп 2-7 Маданият керектүү болгон 3 упайды өз эсебине жазып койду. Экинчи жуптук беттеш бул сезондогу эң күчтүү деп эсептелген спорт комитети жана Байтүшүм командалары ортосунда болду. Биринчи бөлүктө Байтүшүмчүлөр чабуул менен баштады. Алгачкы мүнөттөрдө гол киргизип, эсепте алдыга чыгып алган команданын чабуулдары ийгиликтүү аяктап жатты. Байтүшүмдүн голуна спорт комитеттин жообу көпкө күттүргөн жок. Команда дароо каршы чабуулга ойноп, эсепти теңеп коюшту. Эсеп бирдей болуп, беттештеги интрига күч болуп турду. Эки команда акыркы мүнөттөрдө катуу тирешти. Байтүшүм тез-тез эсепти өзгөрткөнү менен спорт комитети тажрыйбалуу футболчуларына таянып, эсепти теңеп турду. Беттештеги интрига күч болгондуктан оюнчулар ортосунда да келишпестиктер болуп жатты. Мындай учурда эки тараптын тең оюнчуларына сары айып кагазы көрсөтүлүп турду. Чечүүчү бөлүктө эсеп 3-3 болуп, беттеш тең чугуу менен аяктады. Алтынчы турдун 3-чү оюну Бим Алдиер жана Бакай фонд командалары ортосунда болду. Кызыл түстүү форма менен ойногон алдиерчилер биринчи бөлүктө жакшы баштады. Уда-удасы менен чабуулдарды уюштуруп жатып, эсепти ачып коюшту. Биринчи бөлүктө Бим Алдиер командасы эсеп артыкчылыгы менен алдыда баратты. Бирок экинчи бөлүктө Бакай фонд командасы да каршы чабуулда ойноп, эсепти өзгөртүп жатты. Бул эки команданын беттеши голго бай оюн болду. Анда эмесе кызыктуу учурларды жана кооз голдорду көрүп чыгалы.
Чечүүчү экинчи бөлүктө Багай фонд командасы эсепти теңеп койду. 6-6 эсеп беттеш жыйынтык калып, Бималдер командасы быйылкы сезондогу алгачкы 1 упайды өз эсебине жазды. Демек 6-турдун акыркы жуптук беттеши назарыңыздарда. Бул беттеш Озгур менен Батыш командалары ортосунда болмокчу. Бул экөө тең Ош шаарынын командалары. Оюн тууралуу айта турган болсок, алгачкы бөлүктө озгурлуктардын чабуулу ийгиликтүү чыгып, эсепти ачып алышты. Көк кара түстөгү форма менен ойногон Батыш командасынын жооптук голу көпкө күттүргөн жок. Коргонууда жакшы ойноп, каршы чабуулда ылдам өтүп жатышты. Мындан улам контр чабуулдар ийгиликтүү чыгып, эсепти теңеп коюшту. Анткени менен 2-2 эсепте тең бараткан оюндун жыйынтыгы акыркы мүнөттөрдө өзгөрүп кетти. Озгурлуктар Батыш командасынын катачылыгынан пайдаланып гол киргизип коюшту. Акыркы жуптук беттеш озгурлуктардын жеңиши менен аяктады. Анда эмесе бүгүнкү жалпы беттештердин жыйынтыгына көз салалы. Бул оюнда Акниет Маданиятка 2-7 эсебинде утулуп калган болсо, Бай Түшүм спорт комитети 3-3 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Бималдер Багай фонд менен 6-6 эсепте тең чыкса, Озгур Батышты 3-2 эсебинде жеңип алды. 6-турдун жыйынтыгы менен турнирлик жадвалга көңүл буралы. Алтынчы турда кайсы оюнчулар мыкты деп аталды. Акниет командасынан Курбаналиев 7 гол менен командалаштарынын арасынан мыкты деп табылган болсо, Маданият командасынан 6 гол киргизген Тураев дагы бул оюнда мыкты оюнчу деп аталды.
Демек 5-турда 1-лиганын командалары кандай жыйынтыкташты көңүл буралы. Төлөйкөн Ош Мууну 6-4 эсебинде жеңип алган болсо, Ошту Ак Буурага 6-7 эсебинде жеңилип калды. Архитектура Эмаком Холдинг командасын 6-2 эсебинде жеңип алган болсо, Ишкаван Мир Запчастей командасын 11-0 эсебинде жеңип алды. Ал эми Россия нефть Бакай командасы Эрке Кашканы 5-3 эсебинде утуп алган болсо, Кан менен Дантист командасынын беттеши 8-5 эсебинде жыйынтыкталган.